Абдыкерим Муратовдон Шенгил аңгеме түш окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Шаардын стадионунда элдер батпай кетиптир. Бир да оюнда, бир да майрамда калк мынча көп чогулбаса керек. Миңдеген адамдар Эсенгелди түшүп кол булгалап бараткан үстү ачык кара түстөгү чайканы карашат. Трибунадан гүлдөр жайт, асманга шарлар кое берилип салют атылат. Кыпкызыл от менен биринчи кыргыз космонавты, кораблдин борт инженери Амангелдиев Эсенгелди Саламатовичке жердештеринин атынан жалындуу ысык салам деп жазып коюшуптур. Анан аны түз эле чайка менен стадиондун дал ортосундагы боз үйгө алып киришти. Килемдер салынып, дүйнөдөгү түркүн тамактын баары жайнайт. Оокат кылбай кан какшатчу аялы койкоңдоп туртташып жүрөт. Жакын келе албай начальниги бир четте таң калып олтурат. Эсенгелди аларды карап да койбойт. Чоңдордун гана анча-мынча суроолоруна ооз учунан жооп бермиш болот. Эки жагында эки милиционер отурат. Жап-жаш сулуу кыздар коньяк, шампан, бальзам, арак көтөрүп келишет. Кереги жок, алып чыккыла. Суу бергиле, суу, деп кыйкырат Эсенгелди. Азыр, Эсенгелди Саламатович, начальниги чуркап кетет. Чыны менен толтуруп суу алып келет. Ай акмак, дейт Эсенгелди сөөмөйү начальниктин көзүнө такап, Кудаанын өзүнө окшоп. Космоско чыгып келиш сага семечка чагыш бекен. Бир чыны суу бале болобу? Чурка, дагы алып кел. Айткан ишти айткандай кылыш керек. Куп болот, директор буту-бутуна тийбей чуркап кетет. Чакасы менен муздак суу көтөрүп келет. Мынакей, Эсенгелди Саламатович, сиз үчүн кызматка биз даярбыз. Ал сууну чакасы менен көтөрүп шимирип калат. Эсенгелдинин эриндери кеберсип кургап, тили оозуна батпай акактап, ичтери тартылышып, башы зыңылдап ооруп жатыптыр. Кийимчен, жуурканы да жок. Бурчта баласынын жалаягын эптеп үстүнө тартат. А жалаяк ал байкуштун кайсыл жерине жетмек эле.